Башкы прокурор айлыгы 200 сом деп арызданса, депутат Исхак Масалиев мандатын тапшырды. Алдыда ушул жана башка жаңылыктар жөнүндө кенен кеп кылабыз. Эфирде Тебиртке, саламатсызбы? Кантебиз, эмне кылабыз эми? Кантип жардам көрсөтөбүз? Биздин байкуш прокурорлор көчөдө калмай болушту. Ушул жерде иштеген мен кесиптештерим ооганда 300 сомдон 200 сомдон айлык алып иштегендер болгон. Баарыбызга тенебиз жардам берет. Айына 3000 сом алган мугалимдер, 5000 алган врачтар. Прокурорлордун ушул маянасын көргөндөн кийин кантип айлыгыбыз аз дейсиңер? Ниже поезда. Так болду. Мен мындан ашык чыдай албайм. Менде сунуш бар. Атайын эсеп ачалы. Ага баарыбыз колубуздан келишинче акча которуп, акча чогулталы. Чогулган акчаны Өткүрбек Жамшитов баш болгон прокурорлорго таратып, алардын коррупция менен тиешелүү деңгээлде күрөшүшүнө шарт түзөлү. Великолепный план, Уолтер. Надежный, как швейцарские часы. Коррупция демекчи жемкорлукка тиешеси болушу мүмкүн деп премьер-министр Мухаммедкалый Абылгазиевке оңдон соккуну депутат Жанар Акаев орду. 15 мегагерц 25 миллион долларга сатылып атат. 200 мегагерц бекер кетип атат. Өкмөт башчы бул кылмышка тиешеси барбы, жокпу, тез арада далилдеш керек. Эгерде Акаевдин айткандары чын болсо, Абылгазиевке эмне деш керек? Кой, сен адам болбойсуң. Ал эми премьер-министрдин маалымат кызматы депутаттын айткандары негизсиз экенин белгилеп, өкмөт башчынын тергөөгө аралашууга укугу жок экенин билдирген. Эмне дейбиз? Өкмөт башчы коррупцияга таптакыр тиешеси жок экенин далилдегиче күтө туралы дагы байланыштагы башка маселеге токтололу. Баласы Бийболот деп бажа чыры менен коштолгон КТ Mobile компаниясы эсиңизде болсо керек. Жакында бул ишкананын ийгиликсиз ишмердүүлүгү боюнча маселени депутат Мирлан Жээнчироев өкмөттүн алдына койгон. КТ Mobile боюнча 345 миллион сомду сиздин жетекчилигиңиз менен котордуңуздар. Бүгүнкү күндө анын кирешеси 3 айлык 20 жылга 220 миң. Былтыркы кирешеси 280 миң. Мындай тенденция менен 345 миллион сомду 382 жылда төлөйт экен. Ошол бизнес проектиңизге сиздин моралдык жоопкерчилигиңиз барбы? 345 миллион сом коротулган бул бизнес башталаарда жыйынтыктары укмуш болоору убадаланган. Ачындыгында жыйынтык кандай болду? Саламды ачты, салам алек салам болуп калды. Бул 345 миллион сом акча, омин, Аллах акбар, жок, өлдү. Мындан улам ошол 345 миллион сом бизге берилсе, аны кандай коротмокпуз, эмне бизнес жасамакпыз, ой жүгүртүп көрдүк. 345 миллион сом колубузда. Эң алгач эле 45 миллион сомго чоң сарай курмакпыз. 200 миллионго 2000 саан уй сатып алалы. Дагы 50 миллион сомго жем, чөп сатып алалы, дагы калган 50 миллион сомду жөн эле калтырып коелу. Эми кышкысын биздин ал уйларыбыз төл бермек да. Жазга чыкканча жок эле дегенде дагы 1,5 миң торпоктуу болмокпуз. Ушул 1,5 миң торпогубузду жок эле дегенде 10 миң сомдон сатканыбызда 15 миллион сом болуп жатпайбы? 500 миң сомдон көп да чынбы? Бул албетте каймак сүттүн пайдасын эсептебегенде. Ал эле эмес, жанагы 2000 уюбуз сарайыбызда калды, 50 миллион сом дагы эле сандыкта жатат. Бул бизнес план менен эмне дегибиз келди? Каалагандар колдонгула, эмкиде миллиондорду абага чачаарда ойлонгула. Бизге ыраазычылык билдиргиңиз келсе, бизге катталып, жактыны басыңыз. Пацаны, вообще, ребята, классно, вообще. Не, в натуре классно, четко. Умеете, могете просто. Ал эми жогорку кеңеште орун алмашуулар уланууда. Жакында эле 2 депутат ант берген болсо, депутат Исхак Масалиев 10 мүнөттүк баяндамасында кесиптештерине ачуу таттуу сөздөрүн айтып, мандатын тапшырып кетти. Мен сунуштаган мыйзам долбоору болобу, башка сунуштар болобу жеткире албадым, талап кылып ишке ашыра албадым. Ошондуктан мен депутаттык мандатты 25 майдан тапшыра турган чечимге келдим. Исхак Абсаматович, сиз 25 майда мандатымды тапшырып кетип жатам дедиңиз. Орозо Рамазан айында кечиримдүү бололу. Сизден кетсе биз кечирели, бизден кетсе бизди сиз кечириңиз анда. Мен сенден кетейин içi, canımda özümde özüm, жебейин içi. Масалиевдин айткандарына караганда, ал кесиптештеринин кандай экенин 4 жылдан ашык убакта
эми түшүнгөн. Социалдык тармактарда Бельгиянын ооруканаларынын биринин медкызматкерлери премьер-министр Софи Улмес келгенде коридор позора же уят жолун түзүп тосуп алгандагы тасмасы тарады. Кыргызстанда бул уят жолдон. Кыргызстанда бул даңк алкыш жолунан кимдер өтүшү керек эле? Коррупция түп тамыр менен жоюлуп, Кыргызстандан кеткен мигранттардын баары бизге кайтып, ал эле эмес башка өлкөлөрдөн бизге мигранттар келип башталды. Экономикада болсо болуп көрбөгөндөй секирик жасалып, элдин жашоосу планета жаралгандан берки эң жогорку деңгээлге жетти. 5 жыл мурун айтылган убадалардын баары ашыгы менен аткарылып, Кыргызстандагы маяна аз эле дегенде 100 000 сом болуп калды. Завод, фабрикалар курулуп жатканы дагы деле токтобой, ар бир облуста аз эле дегенде 500дөн завод, фабрика курулду. Ал эле эмес Кыргызстандан ракета чыгып баштады. Бонус! Сексуалют рубрикасынын кезектеги чыгарылышы. Жогорку Кеңештин депутаты Тазабек Икрамов сүйлөсүн. Гүлбара айым сиз жогорку сотто мыйзам менен бул жерде отурасыз. Жогорку соттун айымы эмнеди беле дүүрүп атасың? Сөздөн адашсак да жолдон адашпайлы. Ой пикириңизди билдирүүгө калтырып, жактыны басыңызда бизге катталууну унутпаңыз. Кийинки эфирден амандашканча.